Саламатсыздарбы, ынтымактын берүүлөрүн түз эфирде кабарлар программасы улантат. Студияда мен Альбина Жолоева. Баткен облусунун Кызылкия шаарында бир катар колунда бар адамдар мыйзамсыз түрдө социалдык жөлөк пул алып келген факты аныкталганын Ички иштер министри билдирди. Маалыматка ылайык ай сайын берилүүчү мамлекеттик акчаны шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын жооптуу кызматкерлери чегерип келген. Текшерүү маалында жөлөк пул алган жарандардын материалдык жактан жетиштүү байгер жашаары аныкталган. Келтирилген зыяндын көлөмү такталган эмес. Бул факт боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Бүгүн парламентте өкмөт башчылыкка талапкер Темир Сариевдин депутаттардын суроолоруна жооп берүүсү уланат. Шаршембе күнү Темир Сариев өкмөттүн программасын жана структурасын сунуштаган. Программада 11 багытка артыкчылык берүү каралган. Алардын арасында макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоо, мамлекеттик органдардын натыйжалуулугун арттыруу, коррупцияга каршы күрөшүү, ири долбоорлорду ишке ашыруу, экспортту өнүктүрүү жана медицина билим берүү тармактары бар. Суроо жооптун бүтүшү менен депутаттар жарыш сөзгө чыгышат. Мына ошондон кийин өкмөт башчы шайланат. Евразия экономикалык биримдиги кара суу базарындагы соода саттыкка таасирин тийгизип жатат. Акыркы 3 ай ичинде эле айрым товарлардын баасы 50%га чейин кымбаттаган. Өзгөчө Евразия экономикалык биримдикке мүчө эмес мамлекеттерден экспортталган товарлардын баасы көтөрүлгөн. Ал бажы төлөмүнүн жогорулашына байланыштуу болууда. Мындан улам соода солгундап, сатуучулар жабыр тартып жатышканын айтышат. Баанын кескин түрдө кымбатташынын элге тийгизген таасири да чоң. Мындай катаал шарттан кантип чыгууга болот жана анын себептерин экономика адистери эксперттер менен бирге иликтөөнү кезектеги сюжеттен көрө аласыздар. Куртка 950 сом. Арзандап бербейсизби? Калың аябай, ичин көрдүңбү, мех. Азмас түшүрөм, бирок доллар кымбат, эми көп түшүрө албайм. Бирок түшүрүп берем, почти түшүрүп берем. 940 берем, 50 сом түшүрүп берем. Кара суу базарынын сатуучулары бул мезгилде сооданын сезону деп келишчү. Быйылкы сезондо кардарлар жылдагыдай эмес. Сатуучулар сооданын солгундашына эптен таасири чоң дешет. Биримдикке кошулган күндөн тартып бажы төлөмү кескин көтөрүлгөн. Буга байланыштуу импорттолгон товарлар өткөн жылга салыштырмалуу 50%га чейин кымбаттап келип жатат. Евро биримдикке киргенден кийин бизден сурабай эле бааларыбыз автоматический түрдө кымбаттады. Ал доллар өстү, растаможка кымбаттады. Биз баштагыга караганда соодаларыбыз килеле төмөндөп кетти. Анан элдин айлыгы, мисалы үчүн эл алсанан бизде соода болот да, элдин айлыгы баштагыдай эле болбой, байкуштар жеген ичкенине таап аткандыр, кийгенине азыраак бөлүп аткандыр да. Анан калгандары баштагыдан караганда биздин соодаларыбыз төмөн. Жылда элдин баары түрлөп кийинет эле, азыр кийим кечеге азыраак эле көңүл буруп калдык окшойт баарыбыз эле. Соода суз, товарлар кымбат, мурдагыдай элдер анча албай атат. Растаможка азыр эми немелер кымбат болгон үчүн товарлар да кымбат келип атат. Алып келгендер бизге да кымбат берип атат, анан биз да кичине кымбатыраак сатып атабыз. Ушу эл деле кичине алгандан сал мурдага караганда азайып калышты. Былтыры примерно 2000ден келген курткаларыбыз азыр 2800, 3000ге тегерегинде келип атат азыр. Соодагерлердин басымдуусу үстөк насыя алып иштешет. Учурда аны төлөөгө да мүмкүнчүлүк болбой жатат дешет. Анткени кээ бир сатуучулардын 1-2 ай мурун алып келген товарлары да сатылып бүт элек. Алармандар да баанын 2 эсе көтөрүлүп кетишин күткөн эмес. Мындан улам бир нерсе алам деп келгендер бирөөнү гана алып кайтууда. Былтырга караганда былтыр арзан болчу. Быйыл эми бир 500 сомдук нерсени аласың 1000 сомго, 1500ге аласың. Каяктан жетет? Жетпейт да. Айласынан алып атасың. Кымбатчылык болуп атат. Продукты деле кымбат, кийим кече деле кымбат. Кымбатчылык болуп атат, эл кыйналып атат. Карапайым эл кыйналып атат. Кийим алган үчтүк неберелерибизге, балдарыбызга кийимдин баардыгы кымбат. Былтырга караганда азыр 600-700 сом кымбат болуп кетти быйылкы жыл. Элге кыйынчылык болуп атат. Бияде иштесе, Кыргызстанда иштесең, тамактан ашынбайсың. Кийим кечеге жетсең жетпей, кыйын заман болуп атат да сиңдим. Биримдикке кошулган күн эле Кыргызстанга Кытайдан ташылып келген товарларга бажы төлөмү мындан ары 3-4 эсе жогорулай турганын маалымдашкан. Экономика министрлигинин өкүлдөрү учурдагы абалды жөнгө салуу үчүн КМШга мүчө жана эркин соода аймагы боюнча келишимге кол коюлган өлкөлөрдөн товар импорттоо керек деп билдиришет. Бизде бул уже ишке кирген, бүгүнкү күндө иштеп аткан маселе. Ошон үчүн биздин ишкерлер салыштырып көрүп, үчүнчү жактан алып келген кандай болот,
бажы биримдигинен Евразиялык экономикалык биримдиктин ичинде отурган өлкөлөрдөн алып келсе кандай болот, салыштырып көрүш керек да. Бул баягы переориентация, бул дагы бир определенный убакытта кармайт да. Экономикалык талдоочулар болсо учурдагы кымбаттоо бир топ убакытка чейин созулушу мүмкүн дешет. Абалды жөнгө салуу үчүн ички өндүрүмдү күчөтүү зарыл. Бул экинчи бир кыргыз экономикасына пайдалуу жагы. Ошол эле соода менен алектенип жаткан ишкерлерибиз эми өндүрүш тармагына басым жасаш керек. Себеби биз түшүнүшүбүз керек, өзүбүздүн өлкөбүздө гана продукция өндүргөндө же кайра сырьёну кайра иштеткен учурда гана ошондо бизде продукция арзан болот, сырьё дагы жетиштүү деңгээлде болот. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине быйыл 12 августта кирген. Өкмөт бажы тармагына түштүү киреше 1,5 миллиард сомго чейин көбөйөрүн билдирген. Кыргызстанга жалпы ээптеги бажы төлөмдөрүнүн 1,9% бөлүнүп берилет. Ушул күнү Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы бажы бекеттери алынган. Биримдикке Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Беларусь жана Армения мүчө. Адина Досумбетова, Мунарбек Арзыбек уулу, Ынтымак. Жарандар жумушсуз макамын алмайынча пособие ала алышпайт. Жөлөк пул алуучу жаран эмгек, миграция жана жаштар министрлигинен берилген жумушсуз макамы статусуна ээ болуусу зарыл. Бул тууралуу Ынтымакка Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын башкы адиси Айнура Гүлбаева билдирди. Анын айтымында ар бир үй бүлөнүн кирешеси эсептелип чыгып, андан кийин гана жөлөк пул берилет. Үй бүлөнүн кирешеси 810 сомдон ашкан болсо, мамлекеттен пособия берилбейт. Маалымат үчүн азыркы күндө Ош шаардык эмгек, миграция жана жаштар министрлигинде 5000ден ашуун жаран жумушсуздар катарында турса, анын 2100-ü жумушсуз макамын алган. Кыргызстанда 9 ноябрь иш күнү эмес. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, эмгек кодексинин 113 беренесинин 3-бөлүмүнө ылайык, майрам күн менен жумушчу эмес күн туш дал келип калган учурда майрамдан кийинки жумушчу күн эс алуу күн болот. Демек ушул жылдын 7 ноябры улуу октябрь социалдык революция күнү жумушчу эмес күнгө туш келгендиктен 5 күндүк иш күн графиги менен иштеген ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жумушчулары үчүн эс алуу күн 9 ноябрга которулган. Берүүбүздү дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Учурда дүйнө жүзү боюнча мода индустриясы өнүгүп жаткан чак. Жер планетасынын булуң бурчундагы дизайнерлер күн сайын, жада калса саат сайын мода тармагына жаңылык киргизүү менен алектенип келишет. Мына ушундай кишилердин бири бразилиялык дизайнер Joel de Souza. Ал кийимдерди башкалардан айырмаланып, муздак суу сундуктардын алюмин бөтөлкөлөрүнөн жаратат. Куруучулук кесиптен дизайнерликке өткөн Joel тууралуу чет өлкөдөгү мода көргөзмөлөрүнө да чакырууларды ала баштады. Кененирээк кийинки материалда. Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарындагы өзгөчө мода көргөзмөсү. Андагы кийимдер муздак суу сундуктардын алюмин бөтөлкөлөрүнөн жасалган. Алардын жаратуучусу Joel de Souza куруучу болуп эмгектенчү, бирок кесибин өзгөртүүнү чечкен. Аны бул өнөрдү аркалап кетүүсүнө карындашы себеп болгон. Joel бир убакта карындашына бөтөлкөнүн капкактарынан көйнөк жаратууга жардам берип, ага 2 ай убакыт коротушкан. Ошол күндөн баштап куруучулук кесибин таштап, дизайнер болууга бел байлаган. Мен жасаган көйнөктү үйүмдүн кире беришине коюп койгонмун. Жолдо бараткандардын баары токтоп, аны таң кала карап өтүшөт эле. Мага бул кесип абдан жакты. Жараткан костюмдарды Сальвадорго алып барып, кичинекей дүкөнчөдө сата баштадым. Туристтер кызыгып көп ала башташты. Бирок анын эмгеги дүкөн менен эле чектелип калган жок. Joel жараткан костюмдары менен Бразилияда жана башка өлкөлөрдө өткөн мода көргөзмөлөрүнө да катышууга жетишкен. Башында үй бүлөм мени түшүнгөн эмес. Балдарым ар жерден бош бөтөлкө чогултуп келгенимди жактырышпайт эле. Бирок мен баштаган ишимди токтотподум. Joel 4 ноябрда баштала турган климаттык жумалык деген аталыштагы көргөзмөгө чакырылды. Аны Евро биримдиктин колдоосунда Дүйнөлүк жаратылыш фонду уюштурган. Бул сиздерге жеткирип үлгөргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак Чекиткеji сайтынан тааныша аласыздар.
Мен сиздер менен кечки 6-га чейин коштошом. Саламатта туруңуздар.